Эми кыргыз жарандары Швеция, Франция жана Литвада иштей алышат. Жарандарды ишке орноштуруу борбору Литвалык Евровиз компаниясы менен макулдашууга кол койду. Жыл аягына чейин бул өлкөлөргө 5000 кыргызстандыкты ишке орноштуруу пландалууда. Борбордун жетекчиси Алмаз Алыбаев Евровиз менен түзүлгөн келишим мигранттардын укуктарын коргоого жана ишенимдүү иш менен камсыз кылууга шарт түзөт дейт. Эки сектор боюнча азыр жумушту алып барабыз. Негизинен айтканда курулуш тармагында жана чоң машина айдоочу элдер керек. Чоң машина айдаган жарандар барган мүмкүнчүлүгү бар. Күнүнө 70 евронун алкагында төлөнөт. Бул эң минималдуу төлөнөчү айлык маяназы. Ошондо 1600 евронун тегерегинде акча алат биздин жарандарчы айлык маяны. Заработная плата, возьмем, будет колебаться. Человек, который приедет к нам, если он водитель, то у него